Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз программасы. Программабыздын кезектеги коногу коомдук ишмер Токтайым Үмүталиева болмокчу. Саламатсызбы Токтайым эже? Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизди Кыргыз коомчулугу Айденек газетасынын негиздөөчүсү катары, анан президенттикке өзүнүн талапкерлигин койгон алгачкы айым катары жакшы билет. Берейин деген суроом, азыркы убакта эмне менен алектенип жүрөсүз? Мен азыркы баягы ушу Айденекти баягы өзүм кичинекей балам катары жетелеп алып кетип атам. Анан экинчи нерсе бул коомдук уюмдарга байланыштуу баягы бейөкмөт уюмдардын төрагасымын. Үчүнчүсү азыр университеттин магистратурасынын 3 курсун бүтүп атам. Юридический факультетин. Жана магистрлик диссертацияны даярдап атам. Сиздин негизги ишмердүүлүгүңүз ушул бейөкмөт уюмдар менен байланышканда, анан балдарга тарбия берүү, балдарды тарбиялоо максатында бир топ жумуштарды кылып жүрөсүз. Акыркы убакта саясатка өтүп кеттиңиз. Ал жумуштарыңыз кандай болуп атат? Мен ойлойм, дегеле ар бир маселе өзүнчө саясат болчу. Ошо мен ушул кезди мынакей 16 жашка чыктым, мен Айденек кездим, бул жума сайын чыгат. Республиканын бүт айыл апаларына жетип атат. Мен ойлойм, аз да болсо бир топ балдар ушу гесттен тарбия көрүп, уже бир топтор уже министрликке чейин жетиштип атат да. Анан мен өзүмчө бир кадрлык маселени чечтим. Себеби бир топ журналист балдардын баары массалык маалымат каражаттарынын чоңдору баары биздин гесттен чыгышты да. Анан эгерде мен ошо азыр ушул кеткен каражаттарды чогултсам, азыр бир чоң супермаркет ойноп куруп коймокмун. Бирок мындай да, бетеги кетет, бели калат, эрлер кетет, эли калат дейт экен. Мен ойлойм, мен ушу өзүмдүн мамлекетке калтырган эмгегим ошо кичинекей жашынакай бурчак болгон Айденегим да. Жана ошону кийин эстей турган адам. Биздин ата-бабаларда өзгөчө степняктар деп коет, жанагы вообще неме бир чоң макала бар экен да. Кайсы бир жана мазарларда болбойбу? Ошо кыргыздардын калган илгерки мазарларында, анан эми кыргызга байланыштуу улуттардын мазарларында жазылган бир чоң улуу сөз бар экен. Ал сөз азыр мынакей Азербайжандын Эски Шекер деген шаарынын немесинин дуалында жазылган да. Бул дүйнө болгону көпүрө. Ошо көпүрөдөн өз немеңди жоготпой өткүн депчи. Жана көпүрөгө бекип калганга аракет кылма деп. Ошондуктан мен ойлойм, ушу көпүрөгө өтүп баратып, өзүм кичинекей ошо жетектеген гезит менен бир топ керектүү маалыматты өзү аткан өспүрүмдөргө, жана уже азыркы кезде кандайдыр бир деңгээлге жеткен инсандарга калтырып кетип баратам депчи. Экинчиден, коомдук ишти мен аткарып атам. Укук коргоочу катары мынакей бир топ кедей кембагалдардын мүмкүнчүлүгү жок, мынакей кээ бирлер бар, мынакей жөнөкөй 5-10 жылдан камалып кеткен бала чакалардын мүмкүнчүлүгүнө жараша, өзүм шартыма жараша жардам берип, сот иштерин азыр алып кетип баратабыз. Мен ойлойм, ар бир адам өзүнүн кичинекей эмгегин болсо дагы башка адамдарга арнаса, бул эң бир соопчулук нерсе, биринчиден. Экинчиден, ошо азыр мода болуп кетпей, бирденси биз мусулманбыз, анан биз диний адамбыз деп. Диний адам бул өзүнөн башка адамга бир калтырган таасири жана жардамы болсо, ошо диний адам деп ошону эсептеш керек да. Сиз президенттикке талапкерлигиңизди 3 жолу койдуңуз. Ошол президенттикке талапкерлигиңизди коюп жатканда өтүп кетем деген ойду койдуңузбу, же бул жөн гана биз саясий тактикалардын бири беле? Махатма Ганди айтат, Махатма Ганди Индиянын эң бир улуу бир саясатчынын бири, бир калтырып келген саптары бар экен, ал айткан мынтип. Биринчиден, биз бир нерсеге умтулсак, бизди келечи кылат адамдар. Анан биз менен эзептешип баштайт. Анан кийин бизди сыйлай баштайт, анан биз менен күрөшөт депчи. Биринчи жолу мен мындай шартка барганым, дегеле Орто Азия боюнча бир аял заты эч качан президенттикке талапкерлигин койгон эмес. Ошондуктан бул мен ойлодум, аял заты баягы гендердик саясат үчүн мен бир топ эмгек кылган соң, ошол эмгегимди мен теория жүзүндө эмес, практика жүзүндө да далилдешим керек эле да. Анан бул өзүнчө бир ошо практика жүзүндө өзүм жасап аткан эмгегимди далил катары бериш үчүн катышкам да. Экинчиден, ал мезгил аябай оор мезгил эле, Бишкек ташталкан чыгып, өзүңөр билесиңер, 2005 жылдан кийин жанагы интернет ачсаң эле менин Бишкегимди таш менен талкала деген канча ден жаштардын каттары жүргөн.
ошол кезде ошол абалда элдин духун көтөрүш керек эле. Элдин духун көтөрүп турган ким? Эң биринчи эне. Ошондуктан элдин духун көтөрүп, анан дүйнө жүзүнө баягы маалымат берип, биздин өлкө талкаланган жок, биздин өлкөнүн келечеги бар. Себеби мага окшогон айымдар чоң жарышка ушундай шартта чыгып атат. Демократиялык процесстер өлгөн жок, мамлекетке келе берсеңер болот, анткени алдыга аял киши чыгып атат деген мааниде бергем да. Анан ошондо биринчиден бул трибуна болчу. Себеби 2005-жылы Акаев кеткенден кийин баягы элди экиге бөлүп алыштыр. Акаевчылар анан силер Акаевдин иштесиңер билер мындайсыңар деп. Чын айтканда 15 жыл мамлекетке берген эмгегим бар менин. Ошондуктан мен айттым, мен биринчиден ошо бөлүп жарууга жол бербеш үчүн. Экинчиден ошол кезде уже инсан катары, жаңы тарбияланып келген адам катары өз ой пикиримди болгон саясатка, болгон мамлекеттик төңкөрүшкө, себебен 5 күндөн кийин эч ким айта электе мен чыккам биринчи. Бул мамлекеттик төңкөрүш болду, арты аябай жаман болот деп. Ошол кезде пресс-конференцияга келсем, элдин баары кол бергенден качышып, журналисттер качышып, жаныма жолой чоң коридор ачып кой берген да, жанагы бир тифону же бирдеме оорулуу адам кетип аткансыпчы. Бирок мен айтканым туура болду, себебен ал криминал кошулган төңкөрүш болгон. Анан мен ошол маалыматты оонго далилдедим, оон төңкөрүш болду деп кабыл алды да мунучу. Оондун 2005-жылкы отчетунда Кыргызстанда саясий төңкөрүш болду деп бекирип кеткен, мамлекеттик төңкөрүштөн. Анан эл айтат экен, төңкөрүштүн артында төңкөрүш болот деп, мына кийин өзүбүз көрүп калдык. Ошол кадамдар бул уже бизге аң сезим токтолуп калган саясатчы катары биринчи кадамдар менен да. Анан кийин уже массалык маалымат каражаттары менен иштеп көнүп калгандан кийин мен өзүм уже түшүнүп баягы көп нерсени калгандан кийин элге айта турган сөз болуш керек. Элге керек болсо ошол бийликке жетип турган сөздөр болуш керек да. Сөздүн ар бири ишке ашырылат, ашпай койбойт. Себеби сен бир жерде айтып кетсең, бирөө колдоп кетет, бирөө нара алып кетет, ошол бийликке жетпей коет, кеч болсо да жетет. Ошондуктан трибунаны аябай колдонуу керегин мен азыр да жаштарга да, башкаларга да айтып кетким келет да. Экинчи жолу уже катыша баштадым, анда уже бүт мамлекетте болуп аткан каталарды, эмне болуп атканды, куугунтук башталды, саясий куугунтуктар башталганда бизге массалык маалымат каражаттарга киргенге мүмкүнчүлүк жок эле. Бул чоң трибуна шайлоо. Ошон шайлоодо болгон ой пикиримди, мамлекеттин өнүгүүгө болгон көз карашымды, системалык нерселерди кандай өзгөртүш керек, ошого жараша ошолду айтып калдым. Ошондо айтыш керек, бирок мына ошол кезде бир топ мен сунуштаган нерселер ишке ашты. Бирок кагаз жүзүндө, мыйзам түзүндө ашты, нары кетпей калды да. Үчүнчү жолку да уже мен ойлодум, мынакей ушундай чоң төңкөрүштөн кийин, демократия үчүн күрөшкөндөн кийин баягыдай мурунку жолго салып эч ким тепсебейт болуш керек деп катыштым. Но тилекке каршы ал кезде мен рейтингим чоңураак болуп калды. Себебен 7-апрелде баягы катышып калгандан кийин эже сиз жалгыз жүрдүңүз деп элдин баары неме болгондон кийин баягы бийликте отурган адамдар ошол эле алыстаганда мени аял киши көрө албайт деген чын болчу. Өз үстүнө эле Роза эже мени киргизбегенге аракет кылып, мына сот менен мен утуп алсам дагы бюллетенге киргизбей коюшту да. Мен жогорку соттон утуп алдым. Азыр мен процесске катышпаган, шайлоого катышпаган президенттикке талапкермин. Чындап соттошо келсе, баягы шайлоону жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк бар эле. Но элдин биринчи коопсуздугу керек болду ал мезгилде. Ошондуктан мен 3 жолу мамлекеттикке талапкер деген наамым бар, документим бар, баары бекитилген дебейинби. Токтойм айтсаңыз, сиз үчүн саясат деген эмне? Бүгүнкү күндө кээ бирөөлөр пайдаланып жүргөндөй соодалашуунун ыкмасыбы же айла жоктон барган жолбу? Мындай да, жашоо турмуш бул өз саясат. Ар бир адамдын өзүнүн алып кетүү жолу бул саясат. Ар бир адам өзү элге таанылгысы келсе, элдин жүгүн көтөрөм десе, жасаган ыкмалар, иштер бул саясат. Анан саясат деп эле баягы кандайдыр бир терс мааниде баягы аныктама болуп калды да бизге тилекке каршы. Аны эми соодалашат. Соодалашпагандарыбыз ачык өз ой пикирибизди элге жарыялап кетип атабыз. Себеби деген мен өзүм ойлойм, көбүнчө мына учурунда жеңи жок ата болгон, башка адамдар болгон. Мына канча деген мен деген ошо соодалашкан саясатчылар о дүйнөгө кетти, эч ким аны эстебейт.
учурунда баягы жеген наны болду, уурдаган акчасы болду, күткөн мансабы болду. Бирок ошол жеңи жок, башка талааларыбызды алып көрөйүчү, Калыгулов жеңи жок. Булар да саясатчылар болгон. Бирок алар ошо элдин саясатын өз үнү менен ошо байларга, мансапкорлорго, соозулашкан саясатчыларга жеткизип, элдин баягы негизги өз касиеттүүлүгүн сактап калган адамдар болгон да. Ошондуктан мен үчүн эң негизги азыр ошо өз айткан ойлорум, ошо кээ бир саясий иште болобу, немеде болгон ойлорумду аягына чейин жеткирүүгө аракет. Мисалга айтсак, мынакей 2005-жылы 10-жылы конституция алмашты. Ошондо конституциянын одону бузулду. Ошону мынакей сот ишинде 3 жылдын ичинде мен азыр утуп уже сот процессине катыша баштадым. 1 жылдын ичинде сот процесси бүтөт. Уже бүт мамлекетке, чет өлкөгө ошол президентке эле маалымат болуп, президент айтып калды, мынакей конституцияда алмашуу болгон депчи. Бул менин эмгегим, саясий эмгегим. Экинчи, 7 апрелде жүргөн канча деген балдарды кийин баягы өз ара талаш тартыштарында баягы алып келген биздин бийликте азыр отурган мыкты жигиттерибиз кайта ошолордон бир нерсе үмүт этпесин, же бир нерсе сурабасын деп бирөөнү маражер кылып салды, бирөөнү террорист кылып салды да. Мына ошолордун тагдыры менин тагдырым менен байланыш болуп калды. Алар үчүн мен күрөшкөн азыр. Дагы кандай маселелерди айтып кетсек, если өткөн турмуштан айтсак, мынакей 2004-жылы бияка 5 атомный реактордон отходдорду киргизетмек. 2004-жылы ошону токтотуп постановление киргизилген мен болгом. Жана биздин уюм болгон. Үчүнчү нерсе, бейөкмөт уюмдар мындай андай деп атат. Мына биздин бейөкмөт уюм ошо 2004-жылы чоң аял затынын кадровый резервин түзгөнбүз. Ошо мен түзгөн кадровый резервдин негизинде бүгүн президенттикте, администрация президентинде, социалдык отделдерде, райондордо, губернияларда, парламентте биздин бейөкмөттөн чыккан кыз келиндер иштеп атат. Мына алдын эң аксакалын алып көрөлүк. Мына омбудсмен иштеп аткан Токтоган Мамбетова. Кийинкилерин алып көрсөң, мынакей Алтыбаева, мына жок 7-8 кыз биздин эле организациядан чыккан 7 кыз азыр парламентте депутат болуп отурат да. Бул бейөкмөт уюмдардын эмгеги. Үчүнчүдөн канча деген жаш өспүрүмдөр жакшы өзүшүп чыгып, азыр Кудайга шүгүр жакшы жерлерде эмгектенип атат. 4-дүнчүдөн бир топ мыйзамдардын өзгөрүшүнө жана мамлекеттик ишти жеңилдеткен алып келгени ал да биздин эмгегибиз. 5-ден мынакей 5-6 мыйзам боюнча азыр Конституциялык палатада ошо жарандардын кызыкчылыгы үчүн берген сот иштерибиз каралып атат. Бул дагы кичинекей болсо дагы тарыхый мамлекетке калган эмгегим болот да. Акыркы убакта сиздин массалык маалымат каражаттарына берген маалыматтарыңызды окусам, парламентаризмге ачыктан ачык каршымын деп маалымат таратыпсыз. Анан Атүгүл жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевди дагы ачыктан ачык сындап чыгыпсыз. Ушул жерде сизге Текебаев жакпайбы же парламентаризм жакпайбы? Текебаев мага арманы болбошу керек. Себеби бир кезде эч нерсеси жок. Эптеп-септеп 12 жылда физфакты бүткөн мугалимдин ушундай деңгээлине жеткенине түздөн түз мен себепкермин. Жок деп эч кимге айта албайт. Себебі 2005-жылы ошо ташталкан чыгып атканда Текебаевди биз өз колдоп ошо Атамекени түптөгөн адамдардын бири болобуз. Жана Текебаевди спикерликке алып келгенде эң негизги түнкү переговорлор деп коет, ошо чуркап жүрүп ошону агитация кылган адамдардын бири мен болом. Экинчиден Текебаевди биз Мадумаровду эле баягы өтүп кеткен мырзаны мен сыйлагам. Себеби деген булар баягы өрт болуп элдин, мен ойлочумун, элдин кызыкчылыгы үчүн күрөшүп аткан жигиттер деп. Адахан дагы өзүңүз билесиз, журналистикадан чыккан адам эле баары. Но өзгөчө көңүл калтырган Өмүрбек Черкесовдун иши бул конституцияны алмаштырганында болду. 2010-жылы акыркы күндөр ошо июнь коогалаганда өзүнүн тиешеси бар. Ошол жанагы өзбек тилинде конституцияны чыгарам деп жолдогондо өзү болгон.
Анан ошол кезде мен көрүп туруп айткам, Өмүрбек Черкесович, мен сиз менен кетейин, урматтуу сый урмат боюнча калсын, бирок конституция тийишпеңиз да алмаштырбаңыз деп. Себеби акыркы күнү уже көрүнүп калган тексттерди алмаштырып аткандарын, өзү каалагандай бурмалап атканы. Анткени биздин колдорубузду койдурган жокту кагазгачы. Бүткөндөн кийин конституциялык кеңешме баарыбыз кол коюшубуз керек эле. Арден 5-6 киши кызымдык негизинде кол койду, калган биздин эч ким койгон жок. Себебиден биз макул болгон жокпуз. Акыркы күнү биз бекиткен конституциялык текстти бербей, кошулма тексттер кошулуп калды. Биз аны айттык, бекемделик, бүтүрөйлүк. Жок, эртең ошто тигиндей болот экен деп кетип калды. Анан кийин өзү билгендей 2010-жылы референдумдан кийин чыккан текст башка болуп калды. Кайта ошо башка текстти алмаштырган эл билип калгандан кийин конституцияны тираздаганда башка текст берип салды. Ошондуктан азыр Кыргызстанда башаламан бир 7-8 конституциянын түрлөрү эле таркалып атат. Сот ишин баштадым мен, ошо мынакей азыр сот далилдеди. Сот иши башталгандан кийин академия, бир топ ошо мен айткан электрондук организациялар өз конституциясын эркин тоодогу конституцияга алып келди. Анан бирөө жарым муну иликтери кечкин колго чыккан эркин тоонун варианттарын баарын чогултуп алган. Архивде да жок калган. Бул ошол жанагы преступлениянын жабыш ишин жазылган иш да. Эң биринчи негизи талаш ошодон болду. Экинчи талаш мен ошо революциядан кийин мага документ тапкелип берди бир балдар. Ал документте Кыргыз $8 миллиард Өмүрбек Черкесович гарантиялык кат берген. Бул чет өлкөлүк Максимдин досу Дибиров Магомед дегенге. Дагы доверенность жазып беришкен булар. Балдар өлүп ошо жерде сөөгүмүздө электе 14 апрелде тики бар ошондой гарантиялык кат жазып берип атат дагы $8 миллиард Кыргыздын байлыктарын койгонго. Эң негизгиси бул кумтор, Ысык көлдүн жерлери, Кызылчанын көмүрлөрү, дагы бир топ нерселер кетип атат да. Алар $8 миллиардга залогко кетмек да. Pure Heart Foundation деген организацияга ал Максим баштаган иш болчу. Орто Азиянын байлыгы деген проекттин негизине бермек да. Анан банктан счет ачышат, Гонконгко счет коюшат дагы, жана гарантиялык катты берип жүрөт. Тилекке каршы да Кудай жалга бат парламенттик шайлоону өткөзө коюп, парламент келип калды. Анан убактылуу өкмөт жокко чыкты ишичи. Анан ошол гарантиялык катка кол коюлбай калды да. Жетишпей калды. Бирок бул чоң кылмыш. Ал кылмыш боюнча мен СНБга кат жаздым. Башка органдарга кат жаздым. Бирок эч ким караган жок аны. Себеби деген элдин баары мынакей да, баягы бул көп жылдан бери, 20 жылдан бери юрист болуп иштейт, анан парламентте жүрөт, буну билет дешпи элдин баары баягы эл деле бир нерсени ээрчиген болуп калат экен да. Тилекке каршы биздин саясатчылардын баары ээрчим болуп калышты. Бирок ар нерсенин далилине убакыт керек. Бул дагы чыккынчылык мамлекетке болгон ада чыгат. Анан жана кумторго этегинде жабыша калып, азыр кумтор боюнча чыгып калганы Өмүрбек Черкесовичтин ада ошо менен байланыштуу. Мамлекетте болгон эки төңкөрүш түздөн түз Кыргызстандын ресурстарынын талашынан пайда болгон. Бул ошо талашына жол ачып берген адамдардын бири экенин мен кийинчерээк уже баягы түш колго тийген документтердин негизинде аныктап калдым да. Анан парламенттик башкаруу парламенттик башкаруу деп атасың. Парламентаризм деген бизде жок. Парламентаризм болгон жок. Даже конституцияда бекилген жок. Мынакей азыр баягы биз депутаттын бирөөсү толугу менен тилекке каршы окуса бир 5% окугандыр, калгандары толугу менен конституцияны анализ окуп чыккан жери жок. Себебиден ошо алмашылган конституцияда, азыркы конституцияда парламентаризм жоголгон, булар колдонуп аткан конституцияда. Себеби деген мисалга премьерди жана аткаруучу бийликти толугу менен президент шайлайт. Мыйзам боюнча. Булардын кабыл аткан чечимдери жана коалициялык келишимдеги мыйзамда жок нерселер. Мыйзамсыз нерселер да. Анан баягы өзүм билем, өтүм тергелем болуп атат да, төргүлем. Эгер текшерсе мынакей кечээ күнү Конституциялык палата декретный праводан жокко чыгарды. Анан декретный право жокко чыккан соң конституциялык жанагы декреттин негизинде бекилген 20 жылдык мыйзам ада жокко кетишкен. Ал мыйзамсыз нерсе болуп атат. Ошондуктан баягы укуктук башаламандык эмне үчүн түзүлдү?
мамлекетти башкарууну жоготуш үчүн. Азыр мамлекеттин түздөн түз вертикали жоголгон. Азыр ким башкарат? Партиянын лидерлери башкарат. Парламентаризм деген бул жалпы эл шайлап, эл тандап берген адамдардын башкаруусу болот да, жана алардын жоопкерчилиги. Мисалга айтсак, тарифтерди кымбаттатты да. Депутаттар айтат, биз ага тиешебиз жок. Бизге айтпагыла булар. Кааласаңар кымбаттатып бергиле, кааласаңар төмөндөтүп бергиле деп. Мыйзамда жазылып атат да, парламент көзөмөл жүргүзүш керек. Только парламенттик өлкө катары мамлекеттин өнүгүү стратегиясын жазыш керек. Ошонун негизинде эмне кылыш керек, бекитиш керек. Тилекке каршы азыркы кирген парламенттин өкүлдөрү, алар парламенттик өлкөгө кирдик деп айтып атат, бирок анын механизмдерин билбейт да. Бул кеңешип, чечим кабыл алып, жана түздөн түз көзөмөл жүргүзүү болот да. Бүгүн эси тарифти өстүрсөң өстүрө бер. Аткаруучу бийлик каалаганда өзүң жүрө бер десе, кантема парламенттик өлкө. Парламенттик өлкө эң биринчиден жарандын кызыкчылыгын коргош керек. Эгерде биз суулары сатылып атабы, соолуп баратабы, бюджетке акча түшүп атабы, түшпөй жатабы, көзөмөлгө албасак, тариф көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү, жарандыкты элдин кызыкчылыгын көтөрбөсөк, анда зачем бизге мындай парламент? Анда президент өзү чечип берсин, кабыл ала берсин. Анан кийин бирдеме парламенттик деген атты жабынып, бул 4 шайка, 5 шайка да. 5 шайка орундарды бөлүп атат. Азыр 3 министрликти бөлүшүп атат, жанжалбастар. Шайка дегениңиз кимдер алар? Шайка да бандитский, это организованная преступная группировка, ОПГ деп койсок болот уларды. Парламенттик өлкө жок. Анткени эч качан парламенттик өлкө аткаруучу бийликке кол салбайт. Биздин мыйзамдар боюнча, жана мыйзамда жок нерсе боюнча, бизде айтылып атат, партияга байланыштуу конституцияда турат. Партияга байланышта болбош керек депчи. Аткаруучу бийликтин өкүлдөрү партия менен байланыш болбош керек деген мыйзам калган. Булар мына бүгүн Атамекен СДПКнын коалиция түздүк. Бүгүн премьерди алып салдык, кааласак текшердик, кааласак текшербедик, кылып жибердик. Буның үчүн жоопкерчилигин карабайбыз. Алар жоопкерчилигин караш керек, карабайт. Анын артынан Атамекен бул партия бул немени алды, министрликти, тигини алды. Анан кийин бир жумадан кийин жаңы эле үйрөнүп келген бир нерсе үйрөнүп аткан бала чаканы жумуштан айдап чыгып, ошо көчөдө жүрүп бирке чөнтөгүнө тыйын салган адамдарды алып келип коюп атат. Ошонун негизинде азыр бизде практически мыйзамды тааныган чиновниктер жок болуп калды. Аны мамлекет талкууланат да. Эч бир каттарды окуй албаса, каттар боюнча чечим кабыл албаса, келип алып биз саясий министр деп отурган мен көрүп атам адамдарды. Бир мыйзамдык немеси жок экен да, билимдери жок. Мыйзам жактан тааныган. Эмне келип министр болуп отургандарын билбеген адамдар отурат. Себеби деген ал бир кезде Текебаевдин жардамчысы, колдоочусу, кайтаруучусу, эшигин шыпыргычтары, например, мисалга айтсак да, ошондой саясат менен кетип атпайбызбы азыр? Билимдүү адамдарды алып келип аткан жок да. Министрлик портфелдерди сатышып атат. Парламенттик өлкөдө кайсы эл айтыптыр, министрлик портфелдерди саттыкла депчи. Кыргызстан президенттик башкарууну башынан өткөрдү. Азыр эми парламенттик башкарууну башынан кечирип жатат. Токтой эми айтсаңыз, ушул Кыргызстанга кандай система ыңгайлуу деп ойлойсуз? Айтып атам да, парламенттик система кирген жок Кыргызстанга. Бизге ошол эле баягы президенттик парламенттик система эле калды. Өзгөргөн эмес. Чисто президенттик система бизде да болгон эмес. Бизде президенттик парламенттик башкаруу болгон. Керек болсо мына Кыргызская республиканын конституциясы баягы Совет өкмөтүнүн конституциясында конституция негизги мыйзам деп жазылган. Азыркы мыйзамда конституция негизги мыйзам деп жазышкан да жок аны. Бизде кандай башкаруу экени белгисиз, унитарный экенибизди, мамлекеттин ошол жана система баягы принятый нормадагы мамлекет түзүлгөн жок бизде. Анан жанагыдай бандитизмге, жанагыдай мамлекетти жээришкенге жол түзүлүп берди. Башка жок. Азыр ким башкарат? Президент башкарып атабы? Башкарып атат ошол эле бир фракция. 10 жыл Өмүрбек Чиркешев башкарып атат. Каалагандай кылып атат баарына калчам. Мына 3 премьерди 2 жылдын ичинде алмаштырдык. Алардын эмне күнөөсү бар эле? Мына Бабановдун программасын азыр бүгүн Оторбаев көтөрүп кайта алып чыгып атат. Анда зачем Оторбаевди, Бабановду алып не кылмак элек?
Жантөрөнүн аткараткан иштерин ошо тиги иштерине тиги Отурбаев президент байланышта болгон жоопкерчиликтүү. Эмне үчүн Отурбаевди кетирбейбиз, аны калтырабыз да Жантөрөнү кетиребиз. Мына келер менен мына Жантөрөнүн жазган иштерин улап кетти. Кайсы иштерин улап кетти? Мисалга айтсак, эң коркунучтуу нерсеси мынакей дары дармектерди мамлекеттик текшерүүсүз кирсетсин мамлекетке деген. Бул мусор. Азыр и так кыргыздын эли ууланып өлүп атат дары дармектен. Мусор эртең врачтар эми мурун 10-15тен жазса 50-40 дарыдан жазып берет элдерге. Карапайым эл түшүнбөйт, анын чети ууланып өлөт. Кана Атамекенин мамлекетти коргогону, парламенттин мамлекетти коргогону анакей жок. Мен ойлойм, лучше президенттик мамлекет болсун, бир киши жоопкерчилигин алсын. 5 кишинин 5 киши башкарып атат, анын артынан 120 дагы киши артынан келип тазалап кошо жеп кетип атат да. Эгер бир президентти желдеп Бакиев же Акаев чечиле, азырынакей 120 киши тартып мамлекетти талкаланып чыгарып атат. Токтойм эже, айтсаңыз, азыркы ушул президенттин саясий позициясына кандай баа бересиз? Тилекке каршы президент жалгыз калды. Кээ бир жазылган эмгеги мына азыр ушу биометрия менен киргизгенден кийин бул биометрия паспортун киргизгенде шайлоодо да чоң төңкөрүш болуп кетиши мүмкүн. Себеби деген бул адам кааласа бармагын минтип коет, кааласа минтип коет, кааласа мындай бурч менен коет. Соответственно, любой бурч менен кеткенден кийин анын берилген немелери окшош боло калышы мүмкүн. Анан миңдеген адамдар шайлоого ушунун негизинде катыша албай калат да. Анткени бул иштер текшерилген нерсе эмес да. Болгон эмес. Мындай нерсени только кыска кичинекей объектилерге колдонот да. Алтын чыгарган жерде, банктарда, аны массовый эч бир өлкө менен колдоно элек. Бул эмне үчүн биз бандиттик өлкө эмеспиз да. Бандитизм өлкөлөр колдонсо болот. Биздин ар бир эшикте мына бандитизм жүрүп атат деген. Ошондуктан биз өзүбүздүн деңгээлибизди, өзүбүздүн элибизге болгон ишенимди түшүрүү да. Экинчиден, мен ойлойм, эгерде Атамбаевга саясий эрк гана керек. Саясий эрк керек болсо, Атамбаев өзү башында турса, көзөмөлдүн башында турса, эч кандай шайлоо ыплач өтпөйт. Өз кызыкчылыгын четке кагып коет. Ошондуктан мен ойлойм, мырза Атамбаев ошол жака умтулушу керек. Анан ошо конституцияны оңгобой, конституция мыйзамдарга карама каршылыктар аябай көп. Эч качан мамлекет бутуна турбайт. Коррупция өнүгө берет. Анан дагы экинчи нерсеси, мен ойлойт элем, мына вуздардагы коррупцияны токтотуш керек. Анан ошол эле министр болуп алып туруп, юридикалык кафедралардын башчысы болуп тургандар аз эмес. Толуп кетти да. Мамлекетте бул ар бир эле чиновник бир жерде зав кафедра болуп отуруп атат. Башка жумуштарды иштеп атат да. Эки кеменин башын кармаган чиновниктер бул бюджеттик саясатты бүзүп атат. Экинчиден, мамлекеттин ишенимин төмөндөтүп атат. Ишине тоскоолдук кылып атат. Балдардын окуусуна тоскоолдук кылып атат. Ошо илим жактан ушуну караса жакшы болот эле. Бул улуттук маселе болуп кетип атат экинчиден. Жана мен ойлойм, бир саясий эрк керек Атамбаевга. Бул жанагы азыр экзамендин деңгээли түштү. Көрүп атасыздар да. Биримдин деңгээли түшүп атат. Бул эмне керек? Бизден кийин жапай эл кылып, жапайчылыктан алып чыгыш керек да. Жанагы чет өлкөлүктөргө аябай керектүү нерсе. Мисалга айтсак, почему биздин балдардын билимин өзүбүз текшербейбиз, а американский USAID текшерет? Эмне үчүн? Канча деген каражат кетип атат? Эмне үчүн? Биз өзүбүз текшере албайбызбы? Бир областтын документтерин, бир областтын мугалимдери текшерип коет. Кааласак ошентип берет. Таластыкын Ошкоштукун таласкан эле текшерели. Проблема жок. Но бул жерде бизде дагы биометрик маалыматтар кетип атат. Балдардын каны, саны, ата-энеси, бүт кыргыздан информация калган жок, жашыруун. Кандай оорусу бар, ошолорго чейин балдардын кандай билими бар, кандай деңгээли бар, кайсы балдарга таянса болот, кайсы бала алдап кетет, ошонун бүт баарын маалыматты өзүбүздүн жерге, сууга, байлооско кызыгып аткан компанияларга берип атабыз. Ал маалымат сатылып атат дүйнө жүзүндө. А бул өзүбүздүкү сактай турган маалымат да. Ошолорду токтотуш керек. Анан коррупция указдар чыгара бергенде кереги жок. Коррупция эң биринчиден ошо билимдин тазалыгы үчүн күрөш,
адамдын ден соолугу үчүн күрөш, адамдын укугу үчүн күрөш болуш керек. Вот 3 күрөштү эгерде Атамбаев туура алып кете алса, анда урматтап, эл урматтаган президент болуп калып калат. Кандай болсо да ушуну жеткизип кетти деген. Эгерде аны жеткизип кете албайса, мына биометриялык паспорт азыр келерки төңкөрүштүн эң негизги шагы болот да. Азыр айтып кеттиңиз да, билим берүүдө коррупцияны токтотуш керек депчи. Ушул негизи эле акыркы убакта Кыргызстанда бүт эле коррупциялашып кетти да. Бала бакчадан те жогорку университетиңе чейин, нөлдөн баштап эле уже акыркы санга чейин коррупция болуп кетти да Кыргызстанда. Ушул коррупциянын кантип жашоо болот Кыргызстанда? Ошо илдеттен кутулса болобу? Илдеттен кутулуш жолу оңой. Мына счетный палата деген иштеп атат. Счетный палата вуздарын текшерсин. Мына 2 жерден зарплата алып аткан адамдар эмне кантип алып атат? 8 саат өз жумушун аткарып иштеп атабы, иштелген жокпу? Трудовой кодексти неме болуш керек, мониторинг жасаш керек. Трудовой кодексти эч ким карабай калды. Мисалга айтсак, биз саясий министрбиз деп айтып атпайбы? Мына азыр Шерипов деген отурат мырза, жаш жигит экен. Мен алдынан өтүп, ай балам, сен конституциялык кафедранын немеси экен, төрагасы экен. Конституциянын мыйзамдарын сен беките турган адам, сен өзүң бузуп атасың деп атам. Зам министр госимущества стратегиялык маселелерди карап атканы жок жумушта. Каякта жүрөт? Ал сабакта. Мен 3 жолу бардым, 3 жолу тапкан жок. Каякта жүрөт? Мен сабакта. Анан тери статс-секретарына айтсам, статс-секретар айтат: "Эжеке, ал суббота базар күнү мектепке барып сабак берип атат студенттерге." А почему суббота базар күнү сабак бериш керек? Эмне үчүн студенттер суббота базар күнү окуш керек? Эзе албай. Ошол эле учурда штатный единица деген бар. Университеттин штатный единицасына мамлекет каражат бөлүп берип атат. Ал каражатты эмне үчүн мамлекет көзөмөлдөбөйт? Эмне үчүн аны коомдук ишмерлерге берет? А эмне үчүн ошол жерге бир мынакей чет өлкөдө бүтүп келген бизде профессорлор толтура экен жаш балдардан. Эмне үчүн ошол балдардын бирөөнү конкурс менен өткөзүп койбойт? Ал толугу менен иштейт да, ошо жанагы студенттер менен, практика менен, методический материалдар менен иштеш керек да. Анан зам министр болгон, зав кафедра болуп, ал эмне 2 баш бар бекен ордунда. Мисалга айтсак, бир көрүнүш. Ошол госкадровый службада иштешип алып азыр кафедраны башкарып, ошо юридикал кафедраны башкарып отурган биздин инсандар көп. Ар бир университетте 1-2 табасыңар. А эмне үчүн ошону токтотпойт? Вот президент ошону токтотсун эң биринчи. Бүгүнкү күндө оппозиция деп кимдерди айта аласыз? Жана өзүңүздү оппозиция деп ачык айтып кетесизби? Айтып кете аласызбы? Мен мындай конструктивный оппозициядамын. Мен өз сунуштарым, радикальный оппозиция бар, ал бир таза эч нерсени кабыл албаган. Конструктивный оппозиция деген кандай? Бул жакшы нерсени кабыл алып, болгон катыларын көрсөтүү. Мен конструктивный оппозициядамын деп ойлойм. Экинчиден, оппозиция деп кыйкырып аткан оппозиция эмес. Накта азыр тилекке каршы чоң коркунучтуу оппозиция келе атат. Бул баягы билими жок жаштар, бийликке нааразы болгон чоң жаштардын топтору келе атат. Анын арасында бир тобу билими жок. Бул эң коркунучтуу нерсе. Ошол оппозиция коркунучтуу. Аны каражаты бар любой адам, каражаттуу любой олигарх алып кетип калса, биз Украинанын кейпин кийип калабыз. Буга чейин президенттик шайлоого өзүңүздүн кандидатураңызды коюп келдиңиз эле. Эми могул 4-чү президенттик шайлоого дагы өзүңүздүн кандидатураңызды коесузбу? Эгер койсоңуз, ошого өтүп кетем деп ишенесизби, президент болуп кетем деп ишенесизби? Мен дагы айтып кетейин, 3 жолку да ишенич жөнүндө айткан жокмун. Азыр дагы мынакей массалык маалымат каражаты тилекке каршы бөлүнүп калдыңар баарыңарчы. Тилекке каршы элге накта маалымат жетпей атат. Ошондуктан ар бир шайлоо трибунасын любой инсан колдонушу керек. Мен да шайлоо трибунасын өз оюмду элге жеткизиш үчүн колдонгонго аракет кылам. Анда эмки 4-чү президенттик шайлоого дагы аман болсо каттанабыз. Рахмат Токтайм эже, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна жетип калды. Биз ушул ар бир эле келген конокко маектин соңунда эркин микрофон беребиз. Ушул кыргыз элине болгон, кыргыз жаштарына болгон өзүңүздүн жакшы каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Мен айтып элем баягы Ленин атанын бир гана васыят кылган: билим алуу, окуу жана окуу деп. Билим алган адамдын өмүрү жакшы болот да, кенен болот. Билимсиз адамдын келечеги жок. Билимдүү адам патриот боло алат, билимсиз адамдын дагы айтайын келечеги жок. Билимдүү адам
көп нерсеге жетишет. Билимсиз адамдын келечеги жок. Мамлекеттен билим алам деп күтпөй өзүң аракет кылышың керек. Ар бир адам бул дүйнө, чын айтканда пеш бул дүйнө. Бул дүйнөдө бизге ошо дүйнөнүн кооздугун билип, бирибизди жана сүрүп туруп, анан жана көпүрөдөн өткөн келгенбиз. Ошондуктан бул дүйнө көпүрөнү достойно өтүш үчүн өзүң окуп, жанында адамдарды көтөрүп кетишиң керек. Ошону багыттаган адам мансапка да жетет, бийликке да жетет, байлыкка жетет. Өз курсагын ойлогон адам эч нерсеге жетпейт. Анан тилегим ошо жаштар өз жок дегенде жанында бир 5 кишини ойлогон жаштар болсун ар бiri. Алтындай убактыңызды бөлүп, ушундай күндүн ысыгына чыдап отуруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто коомдук ишмер Токтайым Үмүталиева болду. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.